بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баяны туралы Нурул Уюн кітебін оқып жатқанбыз. Мына ушул кітептен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың ажылығы туралы бөлімге келіп тоқтаған екенбіз. Хаджуху саллаллаху алейхи вассалам Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың ажылығы туралы. Ва хаджа саллаллаху алейхи вассалам بعد فرض الحج حجة واحدة وقبل ذلك مرتين. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылық парыз қылынғандан кейін бары жоғы бір жолы ажылық қылған, андан алдын болса екі жолы ажылық қылған. Мұндан мақсат пайғамбарлықтан алдын. Мына ушул орында алымдар айтышат, шындығында ажылық парыз қылынғандан кейін бір жолы ажылық қылған, жана 4 жолы умра қылған. Пайғамбарлықтан алдын 2 жолы ажылық қылған деп айтылып жатат. Бұл туралы Ибн Мажада хадис келген. Жахилият заманында 2 жолы ажылық қылған, бирок алымдар мұнда заифтик бар деп айтышат. Санатта заифтик бар деп айтышат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болуысынан алдын ажылық қылғаны бұл рас, бұл тура. Бирок бұл орында санын 2 жолы деп санын белгілеп қоюсында сөз бар. Санын 2 жолы деп белгілеп қоюсы туралы сахих хадис жоқ. Ибн Хаджар рахимахулла айтат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жахилиятта бірнеше жолы ажылық қылғанын білуіміз мүмкін. Бірнеше жолы ажылық қылған, қанша жолы ажылық қылғаны расталып тасталған емес, бір сан менен. Негізі Құрайыштың адаты болған, сапарға кетішпесе, алар ажылық қылу алардың адаты болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құрайыштіктердің адатынан артта қалып, ажылық қылбағаны бұл өте алыс сөз. Бұға далалат қыла тұрған хадистер де бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлықтан алдын ажылық қылғаны туралы хадистер келген. Имам Бухари рахимахулла сахихинде төменгі бапты баяндайды. Бабул уқуфи би Арафа. Арафада туру туралы бап деп айтады. Мына ушул баптың астында Жубайр ибн Мут'им радияллаху анхудан төменгі хадисіне риваят қылады. Жубайр ибн Мут'им радияллаху анху айтады: "Адлалту ба'иран ли фазахабту атлубуху яума Арафа." Төмді жоғытып қойдым дейді. Арафа күні болса, аны іздеп кеттім. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Арафада тұрғанын көрдім. فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. Мына ошонда айттым, валлахи бұл ахмастардан го дегені бұл Құрайыштік дегені. Құрайыштік бола тұрып, Мұхаммад бұл жерде емне қылып жатат деп айттым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құрайыштен го. Құрайыштік бола тұрып, Арафада емне қылып жатат деп айттым. Анткени Құрайыштіктер өздерін абзел деп біліп, біз харамдан сыртқа шықпайбыз деп айтышат эле. Муздалифа харамдың чегарасында, харамдың içinde, Минада харамдың чегарасында, Арафа болса харамдың чегарасынан сыртқары. Арафа хил болып саналат, четтен келген ажылардың барысы Арафаға чыгышат болчу. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда алар менен қошылып Арафаға чыгат болчу. Жахилият уақытта. Ал эми Құрайыштіктер чыгышпайт болчу. Алар өздөрүн башкалардан абзел деп билип, биз харам элибиз, харамдан сыртқа чыкпайбыз деп, алар Муздалифада калашат болчу. Анткени Муздалифа бул харамдын территориясына кирет. Мына ошондуктан Жубайр ибн Мут'им мушриктик заманында таң калып жатат. Құрайыштен болгон Мухаммад Арафада эмне кылып жатат деп айтып жатат. Төсін іздеп шыққан, ал уақытта Жубайр ибн Мут'им мушрик еле, пайғамбарлықтан алдын болған иш, бұл ашықтан ашық далил. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жахилият заманында ажылық қылған екен. Бирок саны қаншалығы белгісіз деп айтышат алымдар. 2 жол ажылық қылған деген Ибн Мажада келген хадисте болса заифтик бар деп айтышат. Эми Саййидин нас рахимахулла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың ажылығын сыпатын қысқаша түрде баяндайды. Имам Муслимде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан
Жабир радиаллаху анху риваят кылган хадис келген, узун болгон хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадан ажылык сапарына аттанганынан баштап, ажылыгын кандай түрдө аткаргандыгын баяндаган хадис келген. Мына ошол хадистен алып кыскача түрдө баяндап берет. Ва хаража саллаллаху алейхи вассалам фи хаджатил вада'i нахаран ба'да ан тараджала ва адхана ва татайяба фабата ва татайяба фабата би Зул Хулайфа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вадада бул ал кишинин коштошуу ажылыгы болгон үчүн хаджатул вада дейилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык кылуу үчүн хаджатул вадага чачтарын тарап, життүү нерселер сепкенден кийин сапарга чыкты. Демек, күндүз күнү чыккан чачын тарап, Зул Хулайфа деген жерде түнөдү. Мадинадан чыгып, Зул Хулайфада түнөдү. Зул Хулайфа Мадина элинин миқаты. Пешинде окуп чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы күнү чыккан? Зулкаданын 25-нчы күнү чыккан. Хижри 10-нчы жылдын Зулкада айынын 25-нчы күнү чыккан. Мына ошондо 10 күн сапар уланган жолдо. Мадинадан Меккеге чейин 10 күндүк сапар болгон. Болжол менен bir күндө 40 километр басып өтүшкөн. 400 километр боло турган болсо, ар бир 40 километрди эс алынган. 10 күндүк жол болгон. 25-нчы Зулкадада чыгып, 4-нчы Зулхижжада жетип барган Меккеге. Ажылыктан 4 күн алдын жетип барган, пешинде окуп чыккан Зул Хулайфага барып түнөгөн. Кала саллаллаху алейхи вассалам: "Атани лейлата атин мин Рабби, факала салли фи хадал вади мубарак ва кул умратан фи хаджатин." Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зул Хулайфага барганда айтат: "Бул түнү Раббим тарабынан бирөө келип, бул ыйык өрөндө намаз оку, умра менен ажылыкка ниет кыл" деп айтты дейт. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зул Хулайфага барганда айтат: "Бул түнү Раббим тарабынан бирөө келип, бул ыйык өрөндө намаз оку, умра менен ажылыкка ниет кылдым деп айт" деп бул ыйык өрөндө дейт. Бул акык өрөнү болуп саналат. Мына ушул ыйык өрөндө 2 рекет намаз окуп туруп, андан кийин ажылык менен умрага ниет кылгын деп айтты саллаллаху алейхи вассалам. Фахрама бихима қаринан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окугандан кийин умрага жана ажылыкка ниет кылды. Қарин болгон, қыран дегени улап кетүү дегени. Ажылык менен умраны кошуп ниет кылган. Ва дахала саллаллаху алейхи вассалам Макката яумал ахад. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге жекшемби күнү кирип келди. Букраtan min kedain min thaniyatul ulya, erте менен жогорку давандан Када деген жерден кирип келген, ал эми чыгуусунда болсо Кудай деген жерден чыгып кеткен деп айтышат. Кудай Замзам деп коюлат, Кададан кирип Кудайдан чыккан дейишет. Ва тафа лил qudum. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирип келгенде эң биринчи жасаган иши бул тавафул qudum кылган. Faramala thalathan wa masha arba'an. Qadamın жақын таштап чуркаган. Алгачкы үчөөсүндө тавафтын жеңил чуркаган, тавафтын төртөөсүндө болсо адаттагыдай басып таваф кылган. Thumma kharaja ila Safa, кийин Сафага чыкты, fasa'a rakiban, төөсүнө минген абалда сай кылды. Thumma amara ma lam yasiqul hadiya bi faskhil hajji ila al-umra. Курбандыгын өзү менен кошо алып келбеген сахабаларды ажылыкка кылган ниеттерин умрага айландырууга буйурду. Ким ажылыкка ниет кылган болсо, өзү менен бирге курбандыгын алып келбеген болсо, сахабаларды ниетиңерди умрага өзгөртүп, ихрамдан чыккыла деп айтты. Өзү менен кошо курбандыгын алып келбеген кебир сахабаларга. Анткени Зулхижжанын 4-чү күнү жетип келген. Ажылык Таруия күнү Зулхижжанын 8-чү күнү башталат. 4 күндөн кийин ажылык башталат. Ага чейин ихрамда жүрбөстөн, ихрамдан чыгып, ихрамдан чыккандан кийин эмне нерселер адал болсо, ошол нерселерди кылып жүрүүсү мүмкүн болгон. Ихрамдан чыгууга буйурду. Ал эми өзү менен бирге курбандыгын алып келип алгандар болсо, өзү менен курбандыгын алып келген сахабаларга ихрамдан чыкпоого буйурду. Ал эми өзү менен кошо курбандыгын алып келген сахабалар ихрамдан чыкпайт.
баштан баш ажылык умрага ниет кылып алган болушат алар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда Курбандыгын өзү менен кошо алып келген. Сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сиз ихрамдасыз, биз кантип ихрамдан чыгабыз деп айтышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга айтты: эгер артта калган иш кайтып келгенде, мен да Курбандыгымды жетектеп келбестен, мен да ажылыгымды умрага айландырган болор элем дейт. Ва назала би'ал al-hajun, умрасын кылып болгондон кийин Хажун деген жерге түшөт. Хажун бул 3 километрлик аралык, Кабадан 3 километрлик аралык. Мына ушул орунда көңүл бурулса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыгы карун болгон деп айттык. Ажылыкта умрада кылган деп айттык. Таваф кылган вакытта умранын тавафын кылганбы, же тавафыл кудум кылганбы? Тавафыл кудумдун өкүмү сүннөт. Эгер умранын тавафы болсо, ал парыз болушу керек. Бул таваф умрасынын тавафы же сүннөт болгон тавафыл кудумбу? Бул орунда айтылгандай тавафыл кудум болгон, сүннөт болгон таваф, бул умранын тавафы эмес. Артынан сай кылды деп айтып жатат. Бул сай умранын сайы болгонбу же ажылыктын сайы болгонбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыктын сайын кылган. Демек, карун болгон киши умрасы үчүн өзүнчө таваф сай кылып, умрасы үчүн да өзүнчө таваф сай кылбайт. Балким барган вакытта тавафыл кудум кылат. Кааласа ажылыктын сайын ошол замат кылып алса болот. Тавафыл кудумдан кийин кааласа ажылыктын тавафынан кийин кылып алса болот. Тавафыл кудумдан кылып алса, ажылыкта кылуу шарт эмес. Ыктыяр өзүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол замат кылып алган, ошондуктан тавафул ифада менен чектелген. Кийин сай кылган эмес, ажылыкта сай кылган эмес, тавафыл кудумдан кийин кылып алган. Башкача бир ибара менен айтканда, карин кишинин амалы муфрид кишинин амалы менен бир түрдүү. Муфрид бул ажылыктын өзүнө гана ниет кылган киши, кандай ажылык кылса, ажылык менен умрага барабар ниет кылган киши менен ажылык кылат. Бир нерседе айырма бар: каринге курбандык сою важип болуп саналат, муфридке важип эмес. Айырмасы мына ушунда гана. Кариндин ажылыгында бир таваф, бир сай кылынат. Мына ушунун өзү умрага жана ажылыкка өтөт. Бул орундагы тавафыл кудум кийин айтылып жатат. Фаламма кана яум ат-таруя таважжаха саллаллаху алейхи вассалам иля Мина. Таруя күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Минага чыкты. Зулхиджанын 8-күнү. Таруя деп аталуусунун себеби Минага суу ташылат дейилинген. Таруя дегени суугаруу дегени. Мына Минага суу ташышкан ушул күнү. Ошондуктан Таруя күнү деп аталып калган. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Минага барды. Минага 8-күнү чыккан, багымдатты окуп кийин баргандан кийин пешинди окуган, асыр шам куптан намазын окуп Минада түнөгөн. Мына ошол орунда багымдатты окуп кийин күн чыккандан кийин Арафага карай жүргөн. فلما طلعت الشمس سار الى عرفه. Күн чыккандан кийин Арафага карай жүргөн 9-күнү. Мына ушул орунда көңүл буруң, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү мына ушул 8-күнү Минага чыгып, 9-күнү Арафага чыгуу. Азыркы убакытта көпчүлүк ажыларды көрөбүз, алар бир күн алдын жүрүп алышат. Минага 8-күнү чыкпастан 7-күнү барып алат. 7-күнү барып Минада түнөйт. 8-күнү булар жайды ээлеп алган болот. Бардык адамдар келген убакытта кийин Минада жата турган күнү Минада түнөбөстөн Арафага кетип калат. Арафага өзү 9-күнү чыгуу керек, баруу керек. 8-күнү Арафага барып алат, бардык адамдардан алдын. Эгер машакат каалабасаңыз, ажылык күндөрдөн башка күндөрдө барың, кенен кесир айланып келе бересиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барган күндө барып, түнөгөн түнү түнөө, бул сүннөт. Бир күн алдын жүрүү сүннөткө дал келбейт. Күн чыккандан кийин Арафага карай жүрдү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Дурибат куббатуху саллаллаху алейхи вассалам бинамирата. Намира деген жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чатыр тигилет. Фаақама биха хатта залат аш-шамсу. Күн оогончо мына ошол жерде болот. Фахатабан наса ва салла бихим az-zuhra wal-asra bi adhanin wa iqamatayn. Күн батышка оошу менен хутба кылып, пешин менен асырды бириктирип окуйт. Бир азан, 2 икама менен. Thumma raha ila al-mawqif. Кийин мавқифке барат. Азыркы кезде Жабару Рахма деп коюлат. Арафа тоосумундан максат ошол мавқиф деген жерге барып, فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس.
дуа кылууда жана такбир тахлил айтууну улантты күн батканга чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Арафада турду мавкифте, бирок ошол Арафанын бардык жери мавкиф деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган жерге келип дуа кыламын деп аракет кылуу бул шарт эмес. Арафанын территориясына кирип алдыңызбы жетишет. Убакытты кетирбей дуа кылып алуу керек. Намазды бириктирип окуду асыр менен пешинде убакытты дуага сарптоо үчүн. Thumma dafa ila al-Muzdalifa ba'da al-ghurub. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн баткандан кийин Муздалифага карай жүрдү. Кебирлер күн батуусунан алдын Муздалифага барып алышат. Муздалифада түнөө керек болгон орунда анан Минага кетип калышат. Алымдар күн батканча туруу бул важип деп айтышат. Күн батуусунан алдын чыгып кеткен адамга кой союу важип болуп калат. Кайтуусу керек болбосо кой союу важип болуп калат. Албетте Арафада күндүз менен түндү бириктирүү керек деп айтышат алымдар. Кеч калып, түндө барган адам гана кой союусу важип болбойт. Ал түнү келди Арафага. Ал эми күндүз Арафага барган адам албетте күндүз менен түндү бириктирип, анан Арафадан күн батуусу менен чыгып кетүүсү керек болот. Бир гана Багымдатка чейин күн батпастан чыгып кеткен адам Арафатка түнү келип, кайра кеткен адамдан кой союу сакыт болот. Бир гана Багымдатка чейин күн батпастан чыгып кеткен адам Арафатка түнү келип, кайра кеткен адамдан кой союу сакыт болот, моюндагысынан кутулган болот. Ва бата биха Муздалифада барып түнөйт, шам менен куптанды бириктирип окуп алат. Салла субха, кийин Багымдатты окуйт. Багымдатты да убакыты киргенде окуган, Багымдатты убакыты кирүүсү менен окуган, күн чыкканча дуада болгон. Мына ушул орунда Багымдат убактысы кирбестен окуп алышат кебирлер. Убактысы кирбестен окулган намаз эмес. Thumma waqafa bil mash'aril haram hatta asfara. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Багымдат намазын окугандан кийин Маш'арил харам деген жерде турду, Муздалифада. Күн жарышканча. Thumma dafa'a sallallahu aleyhi ve sellem qabla tulu'i şemsi ila Mina. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн чыгуусунан алдын Минага карай аттанды. Мына ушул орунда мушриктер жахилият заманында күн чыккандан кийин кетишкен. Муздалифадан Минага. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга карата карама-каршы иш туткан таң жаруусу менен күн чыгуудан алдын Муздалифадан чыгып кеткен. Фарама jamratul aqabata bi 7 hasayatin. Минага барып Jamratul Aqabага 7 жолу 7 таш атты. Минага барып Jamratul Aqabага 7 таш атты. Wa fi 3 ayyam at-tashriq kana yarmi fi kulli minha al-jamarat ath-thalatha mashiyan bi 70. Калган ташрик күндөрүндө болсо 3 жамаратка таш аткан, жамараттын үчөөсүнө тең таш аткан, ар бирине 7ден таш аткан жөө басып. Yabda'u billati talil khayfa thumma bil usta thumma bi jamratil aqaba. Jamarat Hayf mecitinden keyin kelet, Jamratus Sugra kelet, kichine jamratu kichine jamarat birinchi bolup, mına uşul jamaratga 7 жолу taş atat. 7 taş atat. Keyin 7 жолу taş atat. 7 taş atat. Keyin orta jamaratga taş atkan, keyin Jamratul Aqabaga taş atkan 7den 21 taş atkan. Uyutilu dua indal ula ve thaniyete. Birinchi, ikinci jamaraga taş atkanda uzak dua kılgan. Üçüncüsünde dua kılınbaydı. Üçüncüsünde dua kılbay ketken, birinchi, ikincisini atkandan keyin dua kılu. Ve nahara sallallahu aleyhi ve sellem yevma nuzulihi Mina. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Minaga barıp taş atkandan keyin kurbanlığın kıldı. 100 tö kurbanlık kılgan. 63 töөнү öz kolu menen kurbanlık kılgan. Бұл рываяттарда, сахих рываяттарда келген, 63 жыл жашаган болсо, 60 төөнү курбандык кылган. Калганын Али радыйаллаху анхуга тапшырган, бир төөнү 7 киши курбандык кылса болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 700 кишинин курбандыгын кылган. Ва фада илал байт фатафа бихи 7. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге барып тавафул ифада кылган, 7 жолу таваф кылып, thumma атас сиқаята. Кейін Замзам құдығына барып Замзамдан ішіп, фастасқа кейін Замзамдан ішіп, Минаға қайтады. Thumma raja ilal Mina. Кейін анан Минаға қайтады. Мына ушул иштер канча мөөнөттө болот. Минаға барып пешин окуган,
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муздалифада күн шыққанша дуа қылып, Минаға барып жетіп, ошол таш атып, кейін келіп 63 төбені өз қолыменен құрбандық қылады. Қалғанын Али радиаллаху анхуға союға бұйырған, ошону менен 100 төбе болған. Анын етінен бір бөлөк алынып, қазанға салынып, бышырылып, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам құрбандықтың етінен жеген. Кейін Меккеге түшіп, таваф қылып, қайтып келіп, пешін оқыған. Азыр таш атып барып келгенше пешін болады. Пешінді Меккеде оқыды деген риваятта бар. Анан Минаға барып, пешін уақытысы шығелек болған, ал жердегі сахабалар менен пешінді қайтарып оқыған. Екі хадисті біріктірген алымдар да бар. Мына ошолордун баарысын аткарып Минаға жетіп барған. ثم نفر في يوم الثالث فنزل المحصب. Кейін Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зулхиджанын 13-чү күнү Минадан чыкты, Мухассаб деген жерге түштү. وعامر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. Айша энебизге Танаим деген жерден умра кылдырган. ثم امر بالرحيل. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз умра кылып келгенден кейін Мадинага карай сапар кылууга буйрган. ثم طاف للوداع وتوجه الى المدينة. Кейін тавафын вада кылып Мадинаға карай бет алды. Бұл Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ажылыгынын кыскача бир көрүнүшү. Мына ушул орунда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Танаимден умра кылды деп айтып жатат. Айша энебиз карим болгонбу? Умра ажылык кылганбы же ажылык гана кылганбы? Башында Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыкка ниет кылган. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миқатта бардык аялдары менен чыккан. Миқатқа бардык аялдары менен чыккан. Меккеге кирип келип жаткан кезде Айша энебиз үзүрлүү болуп калат. Ажылыкка 4 күн калды. Аялдардын адаты хайз абалы 6 күн, 7 күн боло турган болсо, ал умра кыла албайт. Умрага ниет кылган. Башында мутаматти умраны ниет кылып, кийин ажылыкты ниет кыламын деп айткан. Умраны кыла албайт, Арафа келип калат. Үзүрү себеп, ошондуктан ажылыкты кошуп ниет кылып алгын деди. ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Ажы эмне ишти кылса ошол ишти кылган, бир гана Байтулланы таваф кылбаган деп айтты, үзүрлүү болгон үчүн. Үзүрлүү болгон аялдар ажылар кылган ишти кыла беришет, бир гана таваф кылбайт, мешитке кирбейт. Ажылыкты умрасына кошуп ниет кылып, алды башынан тартып, демек карин болду. Кийин ажылык түгөгөндөн кийин бардык адамдар ажылык умра менен кайтат, мен бир гана ажылык менен кайтамынбы деп айтты. Айша радиаллаху анха. Бир ажылык менен кайтамынбы деп айтуусу умра менен ниет кылып алуусуна карабастан жогорудагы маселени кубаттайт. Кариндин кылган иши муфриттин кылган иши менен бир түрдүү. Өзүнчө кылбаганы үчүн бир ажылык кылдым деп эсептеди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, таваф кылууң, Сафа менен Марваны сай кылууң ажылыгыңа да, умраңа да өтөт деп айтты. Каринсин өтөт бул деп айтты. Мына ушуга карабастан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдар умра ажылык кылды, мен эми бир ажылык менен гана кайтамынбы деди. Айша радиаллаху анха. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Танаим деген жерге алып чыгып, иниси Абдурахман менен бирге умра кылдырды. Мына ушул орунда ажылыкка барган киши кайрадан умра кылса болобу же жокпу? Кээ бир алымдар бул Айша энебизге таандык деп айтышат. Дурусурагы бул жалпысынан дурус. Анткени Айша энебизде эч кандай зарылчылык жок эле. Демек кайра умра кылса болот. Бирок бул нерсени адат кылып албоосу керек. Умрага келдиңиз, ата-энеңизге умра кылып кетем десеңиз болот. Бирок бул нерсени өзүңүз үчүн жана ата-энеңиз үчүн адат кылып албоо керек. Сахабалар bir сапарда birden артык умра кылган эмес го дейишет. وأما عمره صلى الله عليه وسلم فأربع كلها في ذي القعدة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган. 4 умранын баарысы Зулкада айында болгон. Бул 4 умра кайсы жылдары болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган умралары 4 болгон. Биринчи умрасы акырына чыкпаган умра, экинчи умрасы ажылык менен болгон умрасы, калган экөөсү өзүнчө кылынган умра. Булар 4 умранын биринчиси Умратун Худайбия. Хижраттын 6-чы жылы, мына ошол жылы Сулхул Худайбия Меккенин территориясына келип кире албай кайтып кетишкен.
чачын алып курбандыгын сойгон үчүн, ихрамдан чыккан үчүн умра кылынганда эсептелинген. Умра кылынганда эсептешет. Кийинки жылы 7-нчи жылы умратул када дейилет. Келишимге ылайык умра кылып кетет. Үчүнчүсү умратул жирана дейилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хунайн согушунан түшкөн олжолорду бөлүштүргөндөн кийин түнү барып кебир сахабалар менен умра кылып кайтып келет. Багымдатты башка сахабалар менен окуйт. Барып келгендигин, умра кылып келгендигин кебир сахабалар билбей калышат. Умра кылбаган сахабалар билбей калышат. Жирана деген жерден чыгып барып келет умра кылып. Төртүнчүсү ажылыгы менен бирге кылган умралары. 4 жолу умра кылганы тууралуу Бухариде хадис келген. Катада рахимахулла Катада радияллаху анху риваят кылат. Катада рахимахулла риваят кылат. Саалту Анасан радияллаху анху كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حجة قال مرة واحدة. Катада айтат, Анас радияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жолу умра кылган деп сурадым. 4 жолу умра кылган деп айтты. Зулкадада кылынган Худайбия умрасы мушриктер Меккеге киргизбей тосуп чыккан убакытта, экинчиси Зулкада айында болгон умра, мушриктер менен келишим түзүшкөн. Хунайн казатынан түшкөн олжолорду бөлүштүргөн убакыттагы Жиранадан кылынган умра. Мен айттым, канча жолу умра кылган десем, канча жолу умра кылган десем, 4 жолу умра кылган деп айтты. Төртүнчүсү ажылыгы менен кылынган умрасы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган, ошол төртүнчүсү ажылыгы менен кылынган умрасы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыгы менен кошкондо 4 жолу умра кылган. Ким умра кылса 4 жолу умра кылуу сүннөт же сүннөт эмеспи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган экен, 4 жолу умра кылуу керек деп атайлап умра кылуу сүннөтпү же жокпу? Мына ушундай суроо туулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атайлап максат кылып 4 жолу умра кылган эмес. 4 жолу умра болуп калды жашоосунда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк өмүр сүрсө, ажылыкта умрада кылуусу мүмкүн эле мындан көбүрөөк. Мүмкүн болсо андан башка умра кылуусу мүмкүн эле. Кастан атайлап кылган эмес, 4 жолу умра кылуу керек деген нерсе жок. 4 жолу умра кылса 4 жолу умра кылуу керек дебейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган болсо, 4 жолу умра кылуу керек экен дебейбиз. Ошондуктан 1 жолу ажылык кылуу парыз, 1 жолу умра кылуу парыз же сүннөт муаккад экендигинде хилаф бар. Калганы нафил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылды, 4 жолу умра кыламын деш, бул сүннөткө карама каршы келет. Аллаху а'лам.